Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Сиздер менен мен Нурадил. YouTube каналыма куш келипсиздер. Бүгүнкү видео клубника в шоколаде кандай жасалат, ошол тууралуу кенен маалымат болмокчу буюрса. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий жазып, колдоо көрсөтүп, подписка басып коюңуздар туугандар. Колубуздан келишинче керектүү, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп атабыз. Клубника в шоколадени биринчи баштаганда эң негизгиси проходимость жакшы. Анан клубника в шоколаде бул кымбат нерсе болгондуктан бай райондорго ачканыңыздар жакшы болот. Себеби проходимость жакшыдан плюс и бай район боло турган болсо, адамдарда состоятельный дагы алууга сиздин товарыңыз өткөнү жакшы болот. Адамды бул бай менен кембагалга бөлүү эмес, просто сиздердин ошол ачкан бизнесиңиздер алдыга жылышы үчүн гана бир керектүү маалымат катары айтып атам да буну. Бул бир эми местаны тапкандан кийин, экинчиси болсо шоколаддын эң качественныйын алыңыздар, эң жакшысын, кымбатын. Бул Калибаут фирмасы, бельгийский шоколад. Ал дагы экиге бөлүнөт. Ошонун эң жакшы сорту бар. Кымбаты баалуусу. Ошону алыңыздар. Актайт өзүн. Анын агы бир аз арзаныраак турат, бирок даамы жакшы эмес. Темашный цвети, карамель цветтегиси болот, ошонусу молочный деп айтылат анысы. Анысы бир аз кымбатыраак болот, бирок эң жакшы даамдуусу жана жагымдуусу, цвети дагы, түсү дагы бар жогу өтө жагымдуусу ошол болот. Ошону алыңыздар. Ар бир мына айтып аткан продукцияларымды сүрөттөрүн жана списогун Telegram каналга киргизип жүктөп, и мына ушул видеого дагы постараюсь унутуп калбаганга ошол монтаж учурунда сүрөттөрүн жүктөп коебуз буюрса. Анан жүктөбөй унутуп калган болсок, значит Telegram каналга ссылкада, описанияда ссылкасы болот, ошол аркылуу кирип туруп көрүп алсаңыздар болот подробно. Калибау шоколадын алдык. Эми ошол шоколадты эриткенге мармит алабыз. Мармит деген аппарат болот, бул шоколадты эрите турган. Эгер Кыргызстандан сиз таппай турган болсоңуз, биз Кыргызстандан табыш бир аз кыйын болгон. Анын ордуна столовыйларда тамакты бир кынамда кармап тура турган, бир температурада кармап тура турган аппарат бар. Ичинде шорпо болсун, суюк тамакты уюп кое турган болсо, ысык боюнча тура бере турган. Ошондой бир тура турган аппарат бар. Атайын столовый, арзан дагы түшөт и көлөмү дагы чоң болот. Ичине көп килограммдагы шоколадты салып койсоңуз, ошонун бар жогун эритип бере алат. Жана ошол эриген боюнча турат, ысык боюнча. Күйүп дагы калбайт. Эгер сиз жөн эле ысык сууга кылып ийем же болбосо ысык жерге эле эритип алам десеңиз, анда күйгүзүп аласыз дагы шоколадты. Бир күйгөндөн кийин уже клубниканы салганыңызда жанагындай бөлтөк болуп бит бузулат да. Ошого ошол аппарат менен эриткениңиз эң жакшы болот. Аппаратты алдыңыз, эми сизге холодильник керек болот. Жанагы клубника в шоколадени шпажкага саястагы шоколадка малып алып туруп, тегиз кылып бар жок жерине жеткизип туруп, анан алганыңыздан кийин бир аз агызып аласыз. Агызганыңыздан кийин өзүнө клубника в шоколадеге айланасына капталган шоколад гана калат дагы. Ошону анан кийин аккуратно бар жогун жанагындай флизелинге окшогон бумага алып алсаңыз, ошонун үстүнө коюп тизип чыгасыз дагы, анан сразу холодильникке салыңыз. Холодильник, морозильник болбосун, өтө бат муздатпасын, өтө кеч дагы муздатпасын. Өзүнүн холодильниги бар, ошондой холодильник алсаңыз жакшы болот. Алдыңыз, сразу муздады, катыды. Андан кийин асты мындай төрпүчтүк болуп, жалпак болуп катып калбайт да. Эгер бир аз кечтен кийин катый турган болсо, астына агып кетет дагы, анан ошо аккан боюнча катып калат. Киргенден кийин эле бат катыганы жакшы болот. Бирок өтө морозильник болсо дагы болбой калат анда. Ичин тоңдуруп коет да. Катырып алгандан кийин анан аластардан анан өзүңүздөр каалагандай гүлдөрдү кое бересиздер. Баягындай пакет аласыздар, пакеттин учу шиш пакеттер болот, атайын шоколадты куюп туруп, учун кыркып туруп, ничке кылып кыркыңыздар. Кыркып туруп, ошо менен мындай кылып туруп гүлдөрүн кыласыз. Бир-эки башында кылганда бир аз кыйналасыз, албетте. Бирок барып колуңуз көнүп калат. Ничке кылып гүлдөрдү чыгарганга. Андагы кааласаңыздар, кимге керек болсо, Telegramга анда эле жүктөп коебуз, мындай кылып аткандарынча полный жасап аткандар бар. Өзүбүздүн карындашыбыз ошо Москвада 2-3 жылдай иштеп келген. Полный инструкциясын билет. Жасап аткандарынан бери полный жүктөп коебуз буюрса. Шоколад каты элек учурунда башка нерселерди себем десеңиз, например, жанагындай малинаны, кургатылган малинаны же болбосо жаңгакты, ошолорду себем дей турган болсоңуз, анда каты элек малына себеп аласыздар дагы, анан кийин холодильникке салып коесуздар. Обязательно шпажканын узунун алыңыздар. Себеби сиздер жанагы эритилген шоколадка малып, кайра алып аткан учурда сиздерге удобный болуш керек. Койгонго дагы, кармаганга дагы полный удобный болот. Короткийни алып аткан болсоңуздар кыйналасыздар. Ошондой кылып катырып алдыңыздар, жасап алдыңыздар. Эми калганын уже өзүңүздүн фантазияңыз менен кооздоп, өзүңүздүн фантазияңыз менен гүлдөп, өзүңүздүн фантазияңыз менен коробкага каалагандай кылып туруп, вид кылып, 6-3-түктөн, 8-3-түктөн, 12-түктөн кылып, 9-3-түктөн кылып, вид кылып туруп сата бересиздер иншалла. Бир эле клубниканы эмес, сиз бананды дагы кылсаңыз болот, ал жерде анарды кылсаңыз болот, малинаны кылсаңыз болот, көп жемиштин көп түрүн кылсаңыз болот да, фруктунун. Ошол туугандар, колуман келишинче айтканга аракет кылдым. Рецепттерди полный киргизип жүктөп койгонго аракет кылдым. Бул жерге экранга дагы жазылган болсо, ошону дагы чыгарып коем. Анан еще плюс Telegram каналга да жүктөп коем. Барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Ошол эгер клубника в шоколадени баштаган болсоңуздар, эмне керек болгон болсо, кайсыл жеринде түшүнбөй аткан болсоңуз, мен бул видеодо толук айтпай калган болсом, кенен уялбастан, тартынбастан
кенен номериме чалып сурасаңыздар колуман келишинче айтып жардам бергенге буюрса даярбыз иншалла. Бизге болгону дуа кылып койсоңуздар жана колдоо иретинде ушу подписка басып, лайк басып, жакшы бир тилек максаттарыңыздарды комментарийге жазып койсоңуздар эле болду. Сиздер менен Нурадил болду. Бизге каттала кетиңиз. Ассаламу алейкум.